Өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев кечээ Араван районундагы жазгытала иштери менен таанышып алгачкы түшүм алган дыйкандар менен жолукту. Дыйкандарга жер семиткич, өрөөн жетиштүү. Учурда облус аймагында дагы кошумча 22 000 гектарга чукул жерге эгинеги пландалууда. Ошон менен катар 500-600 гектар кайрак жерди иштетүүгө аракеттер көрүлүп жаткандыгын өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү билдирди. Кайрак жер дополнительно да баягы жалпысынан баягы күздө дагы себилген да 18 000 40-41 000 гектар жер бул эгин айдалат. Күздүгү менен жаздыгы биригип анан Араван районунда болсо билесиздер, эрте жаздан эле ошо түшүм ала баштайт. Турат капустаны көрүп атабыз, картошканы көрүп атабыз, биякта помидор ушу апрелдин аягы менен майдын башы түшүм ала баштаса, картошка жаңы чыгат. Жанагы жалпы элибизге айтып кетет элем да, баягы азыр азык түлүк боюнча коопсуздук деп кичине бир кооптонуп болуп атпайбы? Эч кандай кооптонууга мындай себеп жок десек болот. Анткени дыйкандар иштеген ишин аткарып атышат, улантып атышат. Манзурахан Кыргызбаева дыйканчылык менен алектенип үлүш жерине жашылча жемиштерди эгет. 15 сотук жерине октябрь айында сарымсак эккен. Эми мынтип алгачкы түшүмүн сатыкка чыгарып жатат. Сарымсак май айында толугу менен бышылып жетилет. Манзура айым быйыл эгиндер жакшы түшүм берерин айтып, жамгырлуу жыл болгонун белгиледи. Hosil yaxshi Xudo xolasa bigel. Hosil yaxshi bo'lyapti, chiroyli. Сарымсактын алгачкы түшүмүн алып жатам. Буюрса түшүмү жакшы болот деген ишеним бар. Өзүңүздөр көргөндөй капуста, картошка бардык жер жемишти эгебиз. Дыйкандарга аябай жакшы колдоо болуп жатат. Мындай шартта иштеш гана керек. May oyda pishadi. Mayda 20sida to'liq pishadi. Kuzda ekamiz, may oyini 20larida pishadi to'liq. Араван районунун Нурабад айылында 15 гектар капуста, 40 гектардан ашуун жерге сарымсак эгилген. Май айынын башында жашылча жемиштер бышып, арзан баада ички рынокко сатылат. Ал эми өлкөгө кирген өзгөчө кырдаалга байланыштуу. Дыйкан жана багбандардын иштөөсүнө эч кандай тоскоолдук жок. Жашылча катарында сатууга чыгарылып атат. Булар штугуна азыр 5 сомдон биз оптум алып чыгып беребиз. Кийинирээк мисалы үчүн чоңойгондон кийин 10 сом же 8 сомдон түшөт, ошондой болуп неме кылып атабыз. Капуста бир азыр 15 гектар жерге капуста эгилген. Биринчи немеге улар азыр обработка болуп алды, уже түгүп калды. Мындай түйүнчө чыгарып, Кудай буйрса апрелдин акырларына чыгып калат. Өлкө калкынын 65%га жакыны айыл жергесинде жашайт. Көпчүлүк элеттиктер айыл чарба жана мал чарбачылыгы менен алектенет. Бүгүнкү күндө өкмөт айыл чарбаны өнүктүрүү үчүн зарыл шарттарды түзүп жатат. Айта кетсек, элеттик долбоорлорго жана субъектилерге 5 жылдан 10 жылга чейин салык төлөөдөн бошоткон. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, жаңылыктар. Туура бүгүн мамлекетибизде дүйнөдө кырдаал болуп калбадыбы, жанагы вируска байланыштуу. Анан эми жаздын бир күнү 1 жылды багат деген элибизде жакшы сөз бар да. Ошондуктан дыйкандарды биз колунан келишинче баягы бир-бирден чыгып, дыйканчылыкты жазгытала иштерин кыла бериңиздер деп айтып атабыз. Өзүлөрү деле суранып атат элибиз. Бул Араван районунда мына бүгүн келип таанышып, эмне маселеси бар деп. Азыр жер семирткичтерден, үрөөндөн деле маселе жок да. Бардыгы саткан жерлерде бар точкаларда сатылып атат. Өзгөн районунда да башталды, Кара Сууда да башталды, азыр Нокатта да башталды жазгытала иштери эгин айдоо боюнча. Жалпы эми айтып келсем, азыр бир 22 000 гектарга эгин айдалууга пландаштырып атат. Андан тышкары бизге тапшырма түшкөн ушул кайрак жерлерди иштетүү боюнча. Биз бир 500-600 гектар иштетсек деп атабыз. Кайрак жер дополнительно да баягы жалпысынан баягы күздө дагы себилген да 18 000 40-41 000 гектар жер бул эгин айдалат. Күздүгү менен жаздыгы биригип анан Араван районунда болсо билесиздер, эрте жаздан эле ошо түшүм ала баштайт. Турат капустаны көрүп атабыз, картошканы көрүп атабыз, биякта помидор ушу апрелдин аягы менен майдын башы түшүм ала баштаса, картошка жаңы чыгат. Жанагы жалпы элибизге айтып кетет элем да, баягы азыр азык түлүк боюнча коопсуздук деп кичине бир кооптонуп болуп атпайбы? Эч кандай кооптонууга мындай себеп жок десек болот. Анткени дыйкандар иштеген ишин аткарып атышат, улантып атышат. Камсыздоо боюнча бул биздин жекелей өзүбүздү эмес, кыргызстандыкты эмес, Казакстан, Россияга чейин кетип аткан, быйыл деле кете берет деген ишенич бар да. Андан тышкары баягы былтыркы түшүмдөн сакталып турган картошканын дагы запасы бар. Чоң Алайда билесиздер, Нокатта азыр жакында чыга баштады, Ысык көлдөн бери келип атат. Баа бир
өсүп кетти эле өткөндө, бирок эми азыр турукташып калдык, кайра өзүнүн ордуна келип калат. Жалпы мына чеснок боюнча азыр мына баасы көтөрүлүп, дыйкандар мындай бир чети кооптонсо жана орудан, экинчи жагы баягы сүйүнүп дегендей да кылып атышат да, эми баасы да чыгып кетти, эмгегибиздин акыбети айтып атат депчи. Анан эми ушул чеснок деле бир иммунитетти көтөрөт деген врачтардын айтып атпайбы, ал деле бир шыпа болсун деп атабыз элибизге. Кандай болгон күндө да ошо дыйкандарыбыздын эмгеги жалпы элибизге дагы бир пайдасы тийип деген бир жакшы ниеттер менен өзүлөрү да айтып атышат. Иш жүрүп атат, эч кандай бир маселе жок, суу берилип атат. Суу системасы, ирригация системасы кыш менен бери каналдар ремонттолуп, 30 адыр каналы, берки Мады каналы бардыгы жасалып бүткөн. Азыр сугат суу сурап атышкан, могу бир жумадан бери жакшы темпте бериле баштады суулар дагычы. Дыйкандар кайрылып атат. Бирок биз да айтып атабыз, туура түшүндүрүп, баягы бир чогулбагыла, андан көрө ушундай талаачылыкка чыксаңар да өзүңөр менен өзүңөр акырындан иштегиле да, сак болгула. Эң негизгиси ден соолук. Бул азык түлүк менен мамлекет камсыз кылганга мүмкүнчүлүгү жетет. Ошондуктан биз эң биринчи ушу ден соолукту сурап атабыз да, сак болуңуздар деп атабыз баарын. Дагы бир сере кайрылып кетем, ошо өзүлөрүнүн саламаттыгын карап, көчөдө чогулбай, үйдө отуруп, ушундай талаачылык боюнча иш болуп калса, барып иштей берсе болот да. Кээ бир айыл өкмөттөрдө жана тех сервистер бар да, алар уюштуруп коюп, өзү ушу жердин ээси деле үйүндө отурат, баягы тапшырманы берип, заказын берип, акчасын төлөп коюп атат, тех сервис барып эгинин айдап берип кетип атат да. Аны айыл өкмөт, айыл башчылары көзөмөлгө алып атышат. Жалпысынан иш жүрүп атат, баягы жашоо токтоп калган жери жок. Түшүнөм, шаарларда, чоң айылдарда баягы эл көп жашаган жерлерде суранып атабыз, карантин кылып, үйдөн чыкпай отурушту. Калган жерлерде акырын-акырындан турмуш жылып атат. Эле көрсөтмө да алып коюш да. Кет. Нур Абад айыл өкмөтүнүн Какырпылтан айыл участкасында турабыз. Бул жерде чеснок обработка болуп атат. И картошкалар биринчи обработка башталды. Мына чеснокторубуз мына азыр жашылча катарында сатууга чыгарылып атат. Булар штугуна азыр 5 сомдон биз оптум алып чыгып беребиз. Кийинирээк, мисалы үчүн чоңойгондон кийин 10 сом же 8 сомдон түшөт, ошондой кылып неме кылып атабыз. Капуста бир азыр 15 гектар жерге капуста эгилген. Биринчи немеге улар азыр обработка болуп алды, уже түгүп калды. Мындай түйүнчө чыгарып, Кудай буйрса, апрелдин акырларына чыгып калат. Азыр ушул чеснокторду кадимкидей сатып атасыздар жашылча катары? Ооба, жашылча катары сатылып атат азыр. Булар штугу 5 сомдон оптум кетип атат, оптум базарда. Бирок эми азыр карантин болуп калып, аз-маз жолдорубуз кыйынраак болуп калды. Азырынча ушул дыйканчылыкты Кудай кааласа баштадык. Кудай буйрса, ушу дыйкандарды күткөнү ушул. Нур Абад айылында эле канча гектар чеснок бар? Чеснок 40 гектар чеснок бар. 41 гектар. Нур Абад айыл өкмөтүндө. Бул Анарбаев Махамат Эмин. Ушул айылдын башчысы. Ушу айыл Какырпылтан айыл башчысы болгон. Какыр Султан? Какырпылтан айылынын айыл башчысы болгон.